Арча бешиктен жаңы салынган өтө сонун сатылуучу үй чыкты туугандар. Бул үй көпчүлүгүңүздөргө эле жакса керек. Жакшы жери Арча бешикте газ, канализация бар. Жолда кенен экен туугандар. Видеонун аягына чейин көрүңүздөр. Эсинин номери экранда описанияда жазылып турат. Түзмө-түз ээлер менен байланышасыздар. Сатылуучу үй Арча бешикте жайгашкан. Үйгө баруучу сиздер магистраль жана Чортико көчөнүн кесине өйдө карай жүрөсүздөр. Абдрахман экинчи көчөнүн оңго кирсеңиздер сатылуучу үй жайгашкан. Бул сатылуучу үйүбүздүн көчө тарабы Дарек Арча бешик Абдрахманова экинчи көчө 67 үй болуп калат туугандар. Жана айткандай Чортеко Абдрахманова көчөнүн кесилишинен бир аз эле батышты карай жүрсөңүздөр оң тарапта мына ушул үйдү көрө аласыздар. Участогунун аянты кызыл китеп боюнча 4-3 соток, фактически 5 сотоктай бар экен. Чыгыш чегара мынакей бул ак забор бүткөн жерден. Андан кийин калитка, бул жагында дарбаза, батыш чегара болсо мынакей бул жака чейин болуп калат. Үй угулгой участокто жайгашкан мынакей. Бул тарабда көчө, жана ошондой эле көчөлөр дагы кенен экен. Электр энергиясы бар, прожекторлор орнотулган, суусу бар, центральный канализация, природный газ, бардык коммуникациялары бар экен туугандар. Бул сатылуучу үйүбүздүн короосу. Бул жерде узун туурасы 16га 10 болгон кызыл кирпичтен салынган үй туугандар. Мынакей бул жагында террасасы, бул жагында мондай эркер болуп салынган. Сырткы тарап көрүп траверти менен жасалган, сырткы тараптан жылуу лампа жана ошондой эле курулуш материалдарын жакшы сапаттагысы менен салганбыз дейт. Мисалы, терезенин российский пятикамерный терезелеринен салыныптыр. Ортолору алюминиевый терезе экен бул туугандар. Анан чыгыш тараптагы кошуна менен болгон заборго чейин дагы үйдүн чыгыш тарабындагы аралык тышталып, бул жактардагы алды тараптардагы мондай брусчаткалар менен жасалган. Арча бешикте мектеп, бала бакча бар, медресе, мечиттер да бар туугандар, билесиздер. Андан ары бул жакта чоң дарбазадан киресиздер. Бул жерде машина койгонго кенен жай, ушундай навес. Навес дагы мынакей полный ремонт болгон. Үйдө жагы туника фондору, бул жактары травертин. Үйдүн дагы, бул жердин дагы, заборлордун дагы фундаменттары мондай сары таштар менен жасалган туугандар. Же натуральный таш дейт беле, ошондой ташты көрүп турсаңыздар, таштар менен жасалган. Азыр бул жакта дагы көргөзүү жерлер бар. Сиздерге биринчи болуп үйдүн ички тарабын көргөзөйүн, андан соң коросуна чыгып калган маалыматтарды бир чекеден берем. Тепкичтен бул негизги эшиги, бул жагынан террасасы, терраса тараптан дагы туугандар бул эшик менен дагы кирип чыксаңыздар болот экен. Кире бериш прихожкасы. Мынакей үйдүн ички тарабы азыркы учурда ПСО, стяжка куюлган, мондай шубалган, электр энергиясы полный киргизилген. Эми мындан кийинки жумушу өзүңүздөр каалагандай обой, өзүңүздөр каалагандай потолок полун кыласаңыздар болот, өзүңүздөрдүн вкусуңуздар менен туугандар. Анан бул жерде бир холл жайгашыптыр, түштүк тараптан терезеси, андан кийинкиси бул жерде зал. Анда түштүк тарабынан терезе орнотулган, мынакей отопление батареяларынан чейин орнотулуптур. Бул жагында общий санузел, сантехника орнотулган полный. Бул жакта бир спальня бөлмөсү. Бул жерде ушундай катарынан спальня бөлмөлөр, мынакей экинчи спальня бөлмө. Бул жагында родительский спальня экен туугандар. Бул жагында родительский спальня өзүнүн санузели менен. Мынакей отопление туугандар, кире бериш, кухня, холл, санузелдер, водяной теплый пол, спальня бөлмө, зал, батареялар менен жылыйт туугандар. Азыр сиздерге көргөзбөгөн бир эле бул кухнясы калды окшойт. Мынакей бул кухнянын көрүнүшү, бул жактында сантехникалар орнотулган. Жана айткандай бул эшиктен террасага, кухнядан өзүнчө да кирип чыксаңыздар болот. Анан забор тарабынан да, ички тарабынан да мондай жарыктар, эки көчө тарабынан ушундай жарыктар орнотулган туугандар. Кечинде короңуздагы көчө тарабыңызда жарык болот. Жана ошондой эле бул чоң үйдүн бул жерде бир бөлмөсүндө подвалы, ал жакка да мондай тепкичтер. Подвалга негизинен ошол газовый котел коюу планы бар экен. Котелдор ошол жакта болот туугандар. Анан бул жерде очоктордун орду, 3 очок болуу планы бар экен бул жерде. Анан бери карай жүрсөк, ушундай азыркы учурда навеси. Негизинен калган киши чакан баня кылса деле болот дейт. Алган киши өзүңүздөр карап, бул жерде могу жерин тоссоңуздар бир склад же баня кылсаңыздар деле болчу экен. Бул үйүбүздүн түндүк тарабынан көрүнүшү, жана ошондой эле кошунага чейин ушунча да кенен аралык бар экен туугандар. Туугандар, силерге документ боюнча айтпай калыптырмын. Документ боюнча кызыл китеп, техпаспорт керек документтин баары бар экен. Баасы болсо бул объекттин $245 000 сурап атыптыр.
дагы реальный клиенттер менен содалашабыз, сүйлөшөбүз дейт. Түзмө түз элер менен байланышасыздар. Эсинин номери 0708 64 44 33. 0708 69 44 33. Экинчи номер 0707 27 71 92. 0707 27 71 92. Туугандар, лайктан басыңыздар, ушундай үйүздөгөн дос туугандар менен видеону бөлүшүп кетиңиздер.